каармандарыбыз Шухрат менен Элнура 2 жаштын баш кошконуна 2 ай гана болду. Супер ТВ мындай өзгөчө түгөйлөрдүн кантип таанышып жана баш кошуп калышканына кызыгып, алардын сүйүү баяны тууралуу маек курдук. Мен 25 жаштамын. Шухрат экөөбүз негизи чогуу окуганбыз. Чогуу окуп, анан окуганда бирибизди тааныбачык, бирибиз менен такыр сүйлөшпөчүк. Ал школдо мындай өзү тартынчаак, уялчаак да, анан такыр эч ким менен сүйлөшпөчү да. Мен деле көңүл бурбай эле жүрчүк. Анан 10 жыл өткөндөн кийин өзү WhatsApp'тан мага жазды биринчи. Анан таанысыңбы, мен Шухрат десе, таныдым деп ушинтип таанышып, анан сүйлөшүп аттык, мындай общение кылыпчы. Ойлогом мындай эле общение кылып атабыз депчи. Анан бир айга жетпей эле мени тууган күнү чакырды да. Тууган күнү чакырганда сразу үйгө чакырып атпай, анан үйгө аябай тартындым да, кантип барам, ата-энең эмне дейт, уят болот да десе, жок, өзүбүз эле болобуз, атам апам эле болот деп ушинтип аябай эметип, анан деп аябай коркуп бардым да, бирок апам атам биринчи көргөндө эле мага аябай жакшты да, аябай жакшы, мени аябай жакшы тутушту. Анан ошо күндө эле киного бардык. Киного барып, анан ушинтип жүрдүк сүйлөшүп. Карантинда болуп калбадыбы, ошон үчүн WhatsApp'тан эле сүйлөшүп аттык. Анан паркка барып, экөөбүз общение кылып жүрдүк. Анан сапаттары негизи көп, бирок эң жакшы сапаты бул адамгерчиликтүү. Анан аябай мени аяп, мага аябай кам көрүп турганы аябай жагат да, мындай ценить этип, мындай тамакты мындай эле куюп берип койсом, эчтеке деле кылбай эле койсом, ай рахмат деп аябай мени ценить эткенин, мындай кишини аябай эметип турат да, аяп мени ценить этип, мындай аябай боорукер, аябай камдуу. Бирдеме кылайын деп мындай эле эметип койсоң эле сразу эле жок мен кылам деп аябай эметип турат. Ошо биринчи жакшы сапаты ошо. Ал мындай айтканда үйлөнөм деп эле айтты, үйлөнөлү деп. Мындай жактырам, үйлөнөлүчү деп айтты. Бирок мен биринчи айтканда мен сразу макул болгон жокмун да. Анткени ага мен түшүндүрүп аттым да. Билесиңби, турмуш аябай зор болот, аябай кыйын болот. Мындай обычный мындай ден соолугу жакшы адамдардыкы деле аябай канча кыйынчылык өткөрүп атышат. Анан экөөбүз еще больше кыйынчылыкта болобуз десе, жок болбойбуз, баарыбыз жакшы болот деп аябай эметти да. Анан еще апам да жакшы мени жакшы кабыл алды, атам да жакшы кабыл алып, апам мен өзүм ата-энем менен сүйлөшкөнү барганда, негизи мен 1 жылдан кийин деп сурангам да. Анан сүйлөшкөнү барганда атам айтты да, жок, быйыл эле алып кете береличи деп. Мен өзүм 25-тем. Мен негизи спорт менен эметем. Кандай түрү менен? Там штанга менен. Штанга, легкая атлетика. Просто мага характери жакчы. Мени күн сайын эметип турчу, аяпчы. Там ценить этип. Азыр мен английский окуп атам. Английский үйрөнүп, азыр эмем бар, желание бар, там Америкага кеткенге. Бир аз уялып атат.
эми 2 жыл 2 жыл мени иштептир дегене мен аябай таң калдым да. Анткени мен айткандай биз школада так сүйлөшүп эмеспиз да. жыйырма беш жаштагы каармандарыбыз Элнура менен Шухрат бир мектепте окушуп, кийин телефон аркылуу сүйлөшүп жүрүшүп, анан гана мамилесин нике менен бекемдөө чечимин кабыл алышкан. Элнура англисче жакшы сөйлөйт жана англис тилин башкаларга да үйрөтөт. Вот сага көрүнүп атабы, например, тут уже вопрос. Например, биз айтканда бул вопрос болуп кетти да. Например, биз болгондо мындай. Например, I love you. Я тебя люблю, да? Или ушундай да. Биз ал вопрос жибергенде, например, я тебя люблю дегенде, өзүнө вопрос өзүнө жибергенде do кошулат да. Do это делать. Это основной глагол. Ой, кайда перемоталась, извини. Сейчас обратно. Вот смотри, вот башында это I will. Да, вот здесь. Спасибо. Вот смотри, I will love, это я буду любить. Это уже как бы будущее время. Понимаешь, да? I will love, мен келечекте айтып атат, да? I will love, я буду любить. You will love, ты будешь любить. We will love, мы будем любить. They will love, они будут любить. It will love тоже есть такое, но it это как это неодушевленный предмет или о животных так говорят. Эң ушундай максатыбыз дагы бар, бирок негизи менин максатым бүт дүйнө жүзүндө кыдыргым келет да. Айрыкча Италия, мага Италия жагат, ошон үчүн итальянскийди окуп аткам да. Анан Шухрат экөөбүз сүйлөшүп жүргөндө мен Америкага баргым келип атат деди. Анан эмнеге десем, аякта таза, аякта мындай жагат да, тазалыгы, коздугу, мындай элдери жагып калыптыр бугачы. Анан экөөбүз барбайлыбы деп, анан мен да ойлоп калдым, мейли барып келели депчи. Кудайга шүгүр өзүбүздү өзүбүз кадайлабыз, бирок дагы өзүбүздү мындан да жакшыртып эметкенден кийин анан баралы деп атабыз да. Биринчи өзүбүз бутка туруп, өзүбүз квартирада болуп, өзүбүзчө жашап, өзүбүздүн мындай быт бар го, бытка көнүп, кандай болот экен деп мындай айтат го, көз коркок, кол батыр. Ошон үчүн ошону дагы көрүп көрөлү деп атабыз. Ошон максатта ошо жакшы иштеп, жакшы акча чогултуп, мындай квартира алалы деп атабыз экөөбүз. Меники мындай принципта жашоом бир келет. Ошон үчүн ошо коркунучтан канча коркуп титиреп атсам да, все равно барам. Шухрат менен Элнура биринчи топтогу майыптар. Ага карабай алар ынтымактуу чечим кабыл алышканына жакындары, ата-энелери абдан кубанычта. Биздин Шухраттыкы дагы Элнураныкы да окшош диагноз детский церебральный паралич. Бирок дело не в диагнозе. Элнура айтты, надо быть всегда в позитиве, надо ставить цель. Ал деген баягы человек как себя запрограммирует. Буюрса, мен ойлойм, аябай жакшы болот. Буюрса, балдары да аябай жакшы болот. Балдары умный, жакшы балдар чыгат буюрса. Мен Элнурага айтам всегда, көрөсүң го Элнура, кийин аябай биздин неберелер ушундай умницалар болот деп. Мы всегда думаем о хорошем. Кудайым буюрса ошондой эле болот деп ойлойбуз. Эми орус эле
Шухрат. Шухрат үйлөнөм деп калып, мамасы менен сүйлөшүптүр. Үйлөнсөм болобу деп. Мага болсо мен үйлөнөм десең, даяр болсоң үйлөнө бер деди. Сүйлөшкөн кызың барбы десек, мен бар эле деп, таппай жүрөбүз деп, мамасы экөөбүз издеп жүрдүк. 2 жыл издедиңиз. 2 жыл издедик. Эме барып аттык, тияка бияка барып, ошо менен издеп атып таптык. Анан Элнура Элинибиздин энетасы менен сүйлөшөлү деп, кафеге чакырып, азыр ушундай болуп калды. кыргыздын салт санасы менен Анан эле. сүйлөшүп, кандай десем биз ушундай болуп атат деп, шартты айтсак макул болушту. Анан ошо менен бир айдан кийин анан ноябрдын ортолорунда кудага бардык. Келинибизди ошо үйүнөн алып кеттик. Ошо менен бияка келип, өзүбүздүн шарт немелерибиздин баарын өткөздүк. Кудай буюрса эми могу кичине күн жылып эметсе свадьбасын берели деп атабыз. Биз чынында аябай издедик да Элнураны. Аябай издеп таппай, школага барсак адресин бербейт. Нам не положено раздавать деп информация деп. Анан бир дядя Ваня деген шофёрун тапсак, бүгүн барсак кече Россияга кетти деп. Родительдердин номерин таппай, анан бирок бир мугалимине жете албай жүрүп эле, анан бир родительдин номерин случайно таап калып эле сурасак, как раз мугалим номерин билип эле, анан Элнураны жоголуп калдык. Шухрат бир үйдүн эң улусу болгондуктан Элнурада бул үйгө тоң келин болуп келди деген кайненеси сүйүнүчүн бөлүшүп, буларга токтолду. Эми мен мындай аябай күттүм, аябай жүрөгүм бир ыстай болду. Мындай келиниме де эмес, мындай кызымдай принимать этип алып, анан мындай болот го эми кайнене келин көп жыл жашап, анан ушундай кармашып стычкалар болуп, мен башынан өзүмдү запрограммировала да, биздики будет все по-другому. Мен аябай жакшы кызымдай принимать этем и өлөр өлгөнчө я постараюсь ушундай калганга депчи. Анан мен ушу Шухрат Элнура эки баламдын мындай свой мир болсун. Анан мен аларды дальше окуп, образованный болушун. Дальше цель коюп, Элнура Шухрат экөөнү айтам, цель коюгула, ошонун баарына жеткиле. А биздин кыргыздардын оокат тиги мунун баары калат, потом еще успеете. Анан ошон үчүн айтам да, окууңардан развивайтесь, ставьте цели, ошонун баарына жеткиле. Мен аябай ыраазымын. Мен Кудайдан тилечимин, мага мындай жакшы келин туш болсо экен деп. Мен оюмдагыдай болду. Элнура аябай апалап мени кызымдай эле. Мен аны аябай жакшы көрөм. Мындай переживаю за нее очень. Буюрса эми азыр айткан нерсеге эмес, но спустя годы мен Элнуранын оозунан уккум келет да. Ушу мамамдай болду деп. Я хочу, чтобы она была искренне рада. Ошон үчүн мен эми атасы экөөбүз биз бул колубуздан келишинче, конечно, биз жардам берип неметебиз. У нас будет все хорошо деп ойлойм. Кеч көнөсүң го мындай, көнө албай, кээ бирler 1 жыл жүрүшөт. А мен уже биякта өзүм үйүндө калып, атам да аябай жакшы киши, аябай бизди түшүнүп турат. Кайненесинин алтын адам экенин толкундануу менен айткан Элнура апам миллиондон бир адам дейт. Аябай мени эркелетет. Мындай мен даже иногда биякта келиними деп кээ бирде мындай ойлонуп калам да, өзүмдүн кызымдай болуп. Апам аябай жакшы, аябай позитивный, аябай жүрөгү кенен, аябай жакшы. Как сказать, она очень, таких людей больше нет. Жогоруда каармандарыбыз айткандай, жашоодо коркунучту жеңе билүү маанилүү эмеспи? Жакында гана нике шакегин тагынган жаш түгөйлөр ар дайым бири-бирине колдоо көрсөтүп, келечекке койгон бийик максаттары, эзги тилектери орундалып, ар дайым бактылуу өмүр сүрүшсүн демекчибиз.